Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Саламатсыздарбы, бул Ким билет интеллектуалдык таймашы Урмат Карачев Фрунзе ТВ каналында. Биз бүгүнкү таймашыбызды баштайбыз. Достор, бүгүн бизде дагы өзгөчө коноктор, белгилүү блогерлер, алып баруучулар Канат жана Азирет келген. Тосуп алабыз. Мен азыр кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мен азыр оюнду баштаардын алдында биринчи суроо алгым келип атат. Ким мектепте кандай окуган, мектеп бүткөнгө канча болду, ким шустр эле, ким физра же болбосо матем деп жазып элеңер силер дагы. Матем кытиле, отил. Ким кайсыл сабакты жакшы көрчү же болбосо кайсыл сабактан может олимпиадага барган. Андан мектепте карысы бар демекчи. Канат баштап койсун. Канаттан Мен баштайбыз. негизи мектепте жакшы окугам. Мектепте президент болчумун. Бирок мектепте жакшы президентти койгон себебим мындай чындыкты айтчумун да, ошого президент коюшту. Жакшы окусам делечи, чындыкты бетке айтчумун да. Анан мектепте окуп жүргөндө сөзсүз түрдө жакшы көргөн сабагым физкультура болчу, турникке тартынбай. Анан адабият болчу, тарых болчу. Адабият, тарых, матем, химия дегендер. Математикадан берген эжеке сабагы келгенде менде дайыма жумуштар чыгып калчу да. Химия вообще түшүнчүбөз. Ошондо мектеп бүткөнүңө канча жыл болду? Где-то 5 лет. 5 лет. Пока на русском. Отилге да келбей калчу экенсиң. Отилде да ооруп калчу окшойт элең. Значит, орус тилди жакшы окучу окшойт да Канат, Орусча жакшы, орусча стихотворение Стихотворение. Пушкиндин ырларын айтчык, сүйжөндөлөрдү. Не надо бояться пустого кармана дегендерди биз айтчык да окуп жүргөндө. 5 жыл мурун. 5 жыл мурун. 5 жыл. Канат мектеп бүткөнүнө 5 жыл болуптур. Азирет 3 жыл болду. Мага 20 жыл болду. Буюрса 20 жылдыкка барабыз. Жок, мага деле ошо 5-6 жыл болду. Анан мектепте мындай орточо окугам, өтө жакшы деп айтып алып анан азыр уят болуп жүрчү элек. Эми мектепте программаны Же утуп алдык мектепте да. бирок отличник эле болчумун. Алдыңкы окуучулардан болуп бүткөнбүз. Анан эми азыркы учурда ал мектептин программасын канчалык деңгээлде билебиз, билбейм, бирок аракет кылып көрөбүз. Азыркы убакыттын суроолорун берсеңиз биз жооп бермекпиз да. TikTok боюнча, Instagram боюнча. Ошолор жөнүндө окуп атпайсызбы азыр бизчи? Мисалы үчүн митингке канча киши чыкты деген. Митингке 30 000 киши чыкты. Кандай кылып ак үйдү басып алыш керек деген сыяктуу. Тамаша. 4 раунд болот. Биринчи раундда 15 суроо берем. 15 суроодон ким биринчи жообун тапкан болсо, ортодо кнопка турат. Кнопканы баскан оюндун катышуучусу биринчи жооп берүүгө мүмкүнчүлүк алат. Эгерде жооп туура эмес болуп калса, жооп берүү кезеги кийинки оюнчуга өтүп кетет. Эгерде экөөңөр тең туура эмес жооп берип калсаңар, кийинки деп койсоңор болот. Анда өзүм жооп берем. Анда мен өзүм жооп берем, кийинки деп койсоңор болот. Биринчи суроо мындай экен. Кайсы өлкөдө Нобель премиясы берилет? Канат, сен биринчи кетип аттың эле бас. Кайсы өлкөдө берилет Нобель? Францияда. Франция эмес экен, бирок ошо Европа өлкөлөрүндө. Европа өлкөлөрүндө бар. Так. Чалса болобу да? Испания. Англия эмеспи? Жок, Англия эмес экен. Америка эмес. Жок, Европа өлкөлөрүндө. Лос-Анджелес. Кайсы өлкөлөр бар эле айтып берсиңиз боюнда. Ошо өзүңүз жооп берет окшойт. Сизге суроо бердик кайра. Ана бул упай менде кала берсин. Нобель премиясы, Нобель сыйлыгы Швеция өлкөсүндө. Швеция. Ошо Франция. Айо, айтып салды уже. Эми айтайын, билимин эле учурунда турганда. Бул жерде география, химия, физика, математика, адабият баарынан суроолор ушундай кете берет. Англис тили жокпу, Англис тили да бар, кыргыз адабиятынан да бар. Кийинки суроо география экен. Мындай дейт. Nokia деген дарыя кайсы өлкөдө жайгашкан? Nokia.
эмне жаңылан кече койган деп. Nokia, давай, болжолдоп туруп айтмай башталды анда. Сен да очур. Аны шпаракка колдонгон. Жок, эчтекен колдонгон жокмун. Карап көрчү. Ачыгында карап таап алалычы, анан айталы. Мен баары эле эметип койбой анда. Nokia деген дарыя. Nokia каякта чыкты эле, ошол жактан. Nokia деген дарыя жок го дейм менчи. Nokia деген дария бар экен. Мисалы, биз мисалы мындай дарыя болушу мүмкүн да. Мисалы Казарманда бир Гогарт деген суу бар да, ошол сыяктуу мындай билинбеген дарыя болушу мүмкүн да. Эгерде знаменитый болсо мен билмекмин да, мисалы. Сен деле билмексиң да, туурабы? Мисалы үчүн Нил деген сыяктуу болсо. Нил сыяктуу болсо. Nokia дарыясы Финляндияда жайгашкан экен. Это билчи да муну, билчи. Унутуп калыптыр просто. Анда кичине мындай. Мол жоллоп окшойсуң, баспай. Жеңилирээк. Мону алып эле койбойт. Жеңилирээк суроолорго өтөбүз анда. Кийинки суроо мындай экен. Михаил Фрунзе ким болгон? Фрунзе деген ким болгон? Михаил Фрунзе. Ошо Фрунзенин Фрунзенин атынан коюлган экен билебиз, бирок ошонун ким болгон экен? Мурдак аты Фрунзе болгон. Ооба. Ким болгон ал? Михаил Фрунзе. Ал мындай военный киши болсо керек. Генерал болгонбу? Ушундай баатыр болгон болуш керек. Азиретке кол чабуулар. Биринчи пайды Азиретке бердик. Бирок кичине көтөрмөлөп бердик. Негизи Михаил Фрунзе ошондой аскер кызматкери болгон. Ошол жагынан болгон. Аскер башчысы болгон экен. Ошого тилим келбей коёбу, аскер башчы дегенгечи. Кийинки суроо, 4-үнчү суроого жеттик. Сүймөнкул Чокморов канча жолу СССРдин эң мыкты актер деп табылган? Канча жолу эң мыкты актер? Көп эле жол алган, аябай эле көп жол алган. Жакындап айтып көрүш керек. Боло берет, боло берет. Менимче 4 жолу болуш керек. Кол чабуулар. Сен кнопканы басып айтпадың? 4 жолу болушу мүмкүн эң болгон. Чын эле, эреже менен кетели. Эреже менен кетели. Анда мен канатка дагы 2 упай бердик. Так, Эрежени сактады. кийинки суроо мындай экен. Менделеев таблицасында канча элемент бар? Химия. Ал жакта 112 же 112 эмес. 38 эмес. Экиси бар болчу. 32 же 68 8 беле. 112 жакындады. 112 жакындады. 122. Менделеев таблицасында. Муну окугамыз да мунучу. Менделеевдин таблицасын. Ошо кимдики жакыныраак болсо ошого бере бересиз го эми. Ооба да. Айта берген. Кимдики ашып кетсе деле беребиз аны 125. Канча эле? Акыркы жооп. 113, 115, 116, 117, 118, 119, 112 эмес. 132. Акыркы жооп. 112 боюнча эле калайынчы. 112. Акыркы жооп. 128. 133. Мына экен достор. Менделеевте деген Менделеев таблицасында 118 элемент бар экен. Экөө анан кийин кошулуп, ошону менен 120 болуп калды беле? 120 болуп калганда экөө кошулуп. Негизи 118 бар экен. Анда бул упай дагы менде калмай болду. Менде кала берсин. Экөөнү кошулган белем да. Кийинкиси мындай өтө эле оңой суроолордон узатабыз. Күн системасында канча планета бар? Өтө оңой суроо. Болуп калгандыгына байланыштуу Канат жооп берип койсун. Бул жолу Канатка шанс берели. Кел Канат. Өтө оңой суроо. Муну билбесең уят Канат. Күн системасында канча планета бар? Мисалы үчүн Юпитер, Марс, Сатурн деген. Сен айтасың? Анда мен басып айтып көрөм. Биринчи басканга да упай берилет. Биринчи басып туруп жооп бериш керек. Менимче 8 же 12 болуш керек эле. Азиретке кол чабуулар. 8 8 планета бар экен. Кийинки суроо. СССРдин курамында канча өлкө кирген? 15. Азирет биринчи басканына байланыштуу Азиретке беребиз бул упайды дагы. Койчу. Кийинки суроо. Поп музыкасынын падышасы? Мен билчүм муну. Майкл Джексон.
биздин кнопканы кнопканы бастырып жооп беребиз. Канатка кол чабалар, канатка кол чабалар. Музыканттар эле түшүнөт да, жакшырдайт бул. Жакшырдайт. 9-суроо. Пушкин ким менен дуэль кылган? Станислав. Оозум ичинде турат да. Жанагы Унутуп атам да просто. Пушкиндин Анда Сен жооп бер анда. стихтерин айтып жүргөн. Пушкин билем да, мен Пушкин дуэлге чыккандан кийин көргөн эмесмин да. Пушкин эч ошондон кийин көрүлөтмүн да Пушкин. Сен айтып берчи. Дима Билан. Евгений Онегин менен. Жок. Ал эмес, Ал деген белгилүү. Все. Тийделе. Так, ким менен дуэлге чыкты эле? Так, баш тамгасын айтып коебуз. Александр Сергеевич Пушкин ким менен дуэлге Жок, чыккан? эмен- Баш тамгасы Д деп коелу. Донецк. Донецкий деп кайда? Дурлов, ким эле? Дубровскийби? Дубровский. Жок, Дубровский эмес. Таап алгансың Дубровский. Д болсо неме? Дуэлге чыккан бул Деневск. Не, билем да, унутуп атам да простачы. Тилдин учунда эле турабы? Немени Татьянаны талашып дуэлге чыкты эле. Татьяна эжени. Бул Александр Сергеевич Пушкин дуэлге Дантес менен чыкты. Дантес болчу да. Ошо. Дантес. Давай, кет кайра. Кийинкиси Жанна Дарк кантип көз жумган? Мынтип. Же болбосо мындай толугураак суроо. Жанна Дарк дүйнөдөн өтүп кеткенде кандай болуп өтүп кеткен? Эмне болгон? Эмне себеп болгон? Коронавирус эмес. Негизи Жанна Дарк деген баатыр кыз болгон. Баатыр кыз болгон. Анан көз жумганын мен жакшылыктарын эле көрүп кеттим. Жамандык. Койпойун али бар. Анан Жанна Дарк экөөбүз мындай тааныш болчук да эле. Анын жаман жерин көрө алабызбы демечи. Сен жана жума тасна жума эмес. Анын жаман жагын көрө албай, жаман жакшы жагы. Бул Жанна Дарк деген эбегейсиз баатыр кыз болгон. Рахмат. Жанна Даркты ошо өзүнүн эли каршы чыгып, аны өртөп салышыптыр. Өртөп салган. Жанна Даркты өртөп салышкан. Достор, 11-суроо мындай экен. Кыргызстандын гимни кайсы жылы, кайсы күнү кабыл алынган? Гимн 92-жылы. Кайсы жылы, кайсы күнү? 15-1992 жылы 15 октябрь. Кышында? 15 декабрь. 15 92 жылы. Биз анда 12 февраль эмес. Декабрдын 15 болуш керек эле. мен анда упайды канатка берейин, кичине көтөрмөлөп, класстан көчпөй алганда көчүрүп коет го. Ошондой кылып канатка берейин, бирок негизи 1992 жылы 18 декабрда кабыл алыныптыр гимн. Биздин көрүүчүлөргө дагы эгер билбегендер болсо билип алсаңыздар болот. Кийинки суроо. Бразилия өлкөсүндө кайсы тилде сүйлөшөт? Бразилче деп. Бразилчтер кайсы тил менен? Бразилия өлкөсүндө кайсы тилде сүйлөшөт? Эмен тилинде сүйлөбөйбү? Нигериянын тилинде. Жок. Англисче. Бул подсказка Европа мамлекеттеринин бир тилинде сүйлөшөт да. Бирок англисче эмес. Французча. Жок. Бразилиянын киносун көп эле көрөм да. Ошо билбеп турмун да кайсы тилде сүйлөп атканчы. Таптым. Кыргызча. Так. Кайсы тилде сүйлөшүшү мүмкүн алар? Бразилист. Бразилия кайсыга жакын? Немисче эмеспи? Футбол менен жакындаштырып көрөлүчү. Португалча. Португалия. Азыр Жок, мен правила менен айттым Португалия. Бул кнопканы басып Мен башында басып болдум. Жок. ошо менен так, эки тарапка тең бирден упай беребиз. Негизи португалча сүйлөшөт экен Бразилия өлкөсүндө. Кийинки суроо. Ирландиянын борбору не деп аталат? Дублин.
Ошо менен биринчи раундту биз жыйынтыктадык. Биринчи раундтун жыйынтыгы менен Азиретте 11 упай болду. Сиз астыга чыгып кеттиңиз. Ал эми канатта болсо 9 упай бар. 9 Кол чабып алам. Күрөшүп кетсең бир да упай бербейт элем да сага. Кийинки раунд болсо фактылар деп аталат. Мен 5 суроо берем. Белгилүү фактылар менен суроолор болот. Ким туура жооп берсе 2 упай беребиз. Күлкүлүү кылып жооп берген оюнчуга 3 упай беребиз. Ошон үчүн колдон келишинче мындай күлкүлүү кылып жооп бергенге аракет кылабыз. Анан дагы бир условиясы бар. Силердин айткан жоопко биздин студияда көрүп аткан көрүүчүлөр күлгөн болсо, биз ошол коногубузга 3 упай берилет да. Ар бириңерге 500 Биринчи суроо. Мындай дейт, 1832 жылы Улуу Британияда шайлоодо добуш бериш үчүн 3 нерсе талап кылынчу экен да. Шайлоодо добуш бериш үчүн 3 нерсе талап кылынчу экен. Биринчи бул шайлай турган адамдын жери болуш керек экен. Экинчиси ал жерде үй болуш керек экен. Үй туруш керек экен. Ал эми үчүнчүсү эмне болгон? Анда добуш бериш үчүн жакшы митингге чыгыш керек, опыт болуш керек көбүрөөкчү. Азыр Урмат байке өзү эле күлдү окшойт. Менин оюмча жери болуш керек, анан үйү болуш керек, анан өзү болуш керек. Өзү бар ал жерде, өзү бар. Так, жери, үйү, анан аялы болуш керек. Жок. Урмат байке любовь көтөрөт экен да, эл билсин деп койсун. Шайлай турган адамдын жери, үйү, анан ошол жерде күйүп турган от болуш керек экен. Аябай изилдеп чыгыш керек го менен. Татаал. Өтө маанилүү суроо болчу экен бул. Рахмат. Кийинки суроо мындай дейт. Мен дагы бир жолу эскертип кетейин. Колдон келишинче күлкүлүү кылып жооп берсеңер, көбүрөөк упай аласыңар. 100 миллион адамдын ичинен бирөөсүндө ушундай кызыктуу нерсеге аллергиясы бар. Ал эмнеге аллергия болушу мүмкүн? Канаттын шуткаларын алып. Жооп барбы? 100 миллион адамдын ичинен бирөөсүндө ушундай аллергия болот экен да. Ал эмнеге аллергия болушу мүмкүн? Элдос Аскарбековдун суроолорунда күлө бергиле. Күлкүлүү болду. Анда менимче Азиретке биз 3 упай бердик. Жакшы, сонун күлдүрүп жооп берди. Негизги туура жообу болсо, мындай экен, 100 миллион адамдын ичинен бирөөсүндө кызыктуу нерсеге, бул жамгырга, жаанга аллергиясы бар кишилер бар экен. Туура эле айтпайсың, киши достум деп жүрөсүң. Анда үчүнчү суроо. Достор, үчүнчү суроо мындай дейт. Адамдын ДНК-сы билесиңер, ДНК-сы 50% кайсы мөмө жемишке, же болбосо фрукты деп коеюн, фруктуга окшош. Адамдын ДНК-сы. Бананга окшош, кол чабуулар. Чында бананга окшош экен. Жолдон билип жүрөсүң аны. Бишкекте адам деген сабакты өткөн эмес. Адам. Кийинки суроо. Дүйнөлүк окумуштуулары хоккейди эң кооптуу спорт деп табышкан. Ал эми кыргыз окумуштуулары эң кооптуу эмес спорт түрүн табышкан. Ал кайсы спорт? Көкбөрү. Кооптуу эмес спорт табышкан. Тогуз коргоол. Тогуз коргоол. Браво. Анда эң акыркы суроо, 5-чи суроо. Экинчи раундтун акыркы суроосу мындай дейт. Адам денеси 36 градус болот. Өзүнүн денеси 36 градус. Ошол 36 градусту өйдө көтөрбөйбөй, ылдый түшүрбөйбөй бир нормада сактап турган орган бул кайсы орган? Так, кайсы орган?
адамдын температурасын. Басып берейинчи. Анан жооп берем деп коюм, шашпай. Так, адам температурасын кармап турган. Күлкүлүү жооп берсеңер да болот. Күлкүлүү жооп берсеңер албетте 3 пай беребиз. 36 градус кармап турган орган, 36 градус кармап турган. Органы тапан. Тапан? Эме Таман. Менимче бул Азиреттики той бүткөндөн 48 градус да муну кочу. Менимче бул колтук. Колтук эмес экен. Таптым. Адамдын 48 Ал неме го дейм? бети? Кулак. Жок, Ички органы же ички сырткы? органда неме Ички бар? орган. Ички органда бар да алчы. Ички Могу органда неме эмеспи? Кызыл өңгөч. И ашказан. Бөйрөк, боор, жүрөк, ичеги. Денесиндеги температурасын 36 градус кылып Текшергич. кармап турган орган бул жоон ичеги экен. Жоон ичеги. Ошо ич жакта болчу. Ичеги Ичеги деп айтпадым жаначы. жоон деген жерин айтып коюш керек болчу. Анда кол чабуулар. Экинчи раунддун жыйынтыгы менен Азиретте 5 упай бар. Канатта болсо 4 упай бар. Жалпы эсепти кошкондо Азиреттики 16, канаттыкы 13. Үчүнчү раунддун шарттары болсо төмөндөгүчө 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөт убакытта ким канча көп сөз окуса, кыргыз тилинде, кыргыз адабиятынан ким канча көп сөз окуса, ошол 5 упай алат. Анда оюндун шарты боюнча биз упайы аз болгон катышуучубузга кезекти беребиз. Биринчи анда канаттан баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биз 3-чү раундду баштайбыз. Кезек Канат мырзада. Даяр болсок, 1, 2, 3. Кария бригадарды катчы кекете бер, эй калпак делдейбе берип жүгүргөнү кураттың го. Бригадир сөз кечирди, үндөбөдү. Эй делдейесиң, сен калпак сөз жебейсиң, жооп бербейсиң, сен калпак. Бригадир кария мында да үндөбөдү. Атынан атабай калпак дей бергенден түрү кишинин аша кордоо экенин элес албай, мансабына мас катчы өз табылгасына өзү машыктырды. Үндөбөгөн бригадирди ого бетер басынтты. Анан аны чогулушка салып, аябай сынга алып, унчукпас немени унчуктуруш үчүн кария бригадирдин ишин күн тартибине койдурду. Зал кең, жарык, сүрөткө түшүрчүдөй кишилер момурап, жоош, эреже сактап, текше жылаңбаш кария бригадир кана наркын бузбай калпакчаны олтурат. Кези келди президиумда салабаттуу олтурган катчы көпчүлүктү калпыта карады. Андан кекердеп көрүп турса да көрмөксөн атады. Калпак кайдасың, ишиңден отчет бер. Кария бригадир олутунан жай козголду да ашыкпай турду. Жай басты, момурап трибунага келди. Стоп. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки кезек Азиретте. Азирет 1 мүнөттө канча сөз окуйт азыр? Барыбыз күбө болобуз. Даярбыз, Азирет, Даярбыз. Башынан баштаппы? Башынан баштап окуш керек. 1, 2, 3, баштадык. Кария бригадирди катчы кекете берди. Эй калпак делдейде берип жүгөрүнү кураттың го. Бригадир сөз кечирди, үндөбөдү. Эй делдейесиң, сен калпак, сөз жебейсиң, жооп бербейсиң, сен калпак. Бригадир кария мында да үндөбөдү. Атынан атабай калпак дей бергени тирүү кишини аша кордоо экен элес албай, мансабына мас катчы өз табылгасына өз машыркады. Үндөбөгөн бригадирди ого бетер басынтты. Анан аны чогулушка салып, аябай сынга алып, унчукпас немени унчуктуруш үчүн кария бригадирдин ишин күн тартибине койду. Зал кең, жарык, сүрөткө түшүшчүдөй кишилер момурап, эреже сактап, текше жылаңбаш кария бригадир жана наркын бузбай калпактан олтурат. Кези келди. Президиумда салабаттуу олтурган катчы көпчүлүктү калпыта карады. Анан кекердеп көрүп турса да көрмөксөн атады. Калпак кайдасың, ишиңден отчет бер. Кария бригадир олутунан жай козголду, ашыкпай турду. Жай басты, момурап, трибунага келди, камырабады, кош колдоп калпагын алды. Өтө бир асылды туткандай калпакты кош колдоп кармап. Урматтуу көрүүчүлөр, 3-чү раунддун жыйынтыгы менен бизде 1 мүнөттө ким канча көп сөз окуду десеңиздер, 1 мүнөттүн ичинде Канат Шабданбеков 135 сөз окуй алат экен. Ал эми Азирет болсо 1 мүнөттүн ичинде 147 сөз окуптур. Ошо менен 3-чү раундда Азирет утуп кетти.
Эми биз 4-чү раундга өтөбүз. Бул жерден көбүрөөк упай топтоп сиз канат утуп кетсеңиз болот. Бизде бул жерде эки категория бар. Экөөнүн бирөөсүн тандайсыңар. Бирөөсү химия, бирөөсү кыргыз адабияты, кыргыз элине белгилүү инсандар. Кыргыз адабияты. Кыргыз адабияты, кыргыз элине белгилүү инсандар. Биз белгилүү инсандардын сүрөттөрүн көрсөтөбүз. Силер болсо атын айтышыңар керек. Экөөңөр тең жооп бере берсеңер болот. Ким биринчи кнопканы басса, ошол жооп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Чыңгыз айтмак. Бул биринчиси жөн эле мисал болчу. Анда биз кийинкисинен баштайбыз. Даярданып тургула. Биринчи кнопканы баскан оюнчу биринчи жооп берет. Баштадык. Айт. Так. Бул неме Жусуп Абдрахманов. Жок. Жок. Неме Усубалиев турда. Жок. Бул жерге да биз ар бир туура жоопко 2ден упай беребиз. Подсказка айтайын, балка. Балка деген ырды жазган. Кыргыз эл жазуучусу Каймана аты Балка. Бул Алы Токонбаев болчу, достор. Алы Токонбаев болчу. Анда кийинкиси Алкул Осмонов. Алкул Осмонов, Азиретке 2 упай. Кийинкиси канат. Унутуп атам да просто. Бул Мен айтсам Болот болот. Шамшиев. Болот Шамшиев. Болот Шамшиев. Наконец-то канатка 2 упай бердик. Кийинкиси Жомарт эме Жомарт Бөкөнбаев. Жомарт Бөкөнбаев. Маскага карап жооп бербейли. Канатка дагы көтөрмөлөп 2 упай берип туралы. Анда кийинкиси Гапар Мен таятам деп койсун. Гапар Айтиев эмес. Мар Байжиев. Мар Байжиев. Азиретке 2 упай кетти. Кийинкиси Саякбай Карабаев. Мен Эми муну баарыбыз билебиз, ошон үчүн экөөңүздөргө тең 1ден упай бердик. Кийинкиси Сүймөн Кулчокмаров. канатка 2 упай кетти. Кийинкиси Жусуп Баласа, жок, неме. Токтогул Сатылганов. Токтогул Сатылганов. жок. Деме Тоголок молдо. Тоголок молдо. Канатка 2 упай бердик. 1000 сом. Кийинкиси Толубайсынчы. Ама жок. Толбайсынчы. Деме жок. Так. Бул киши ким эле? Бул кичине подсказка. 100 сом. 100 сом. Токтогул Сатылганов. Колчабар. Бул башкача сүрөт коюп койсо токтогул атабыздын. Бул корок бастырбай эле мондай кылып. Азиретке 2 упай бердик. Мындай шашылганда таймашта ушундай көрүнө берет негизи сүрөттөр. Анда акыркысы Так. Мен мыякты карап калгам да алаксыпчы. Баары ойлонуп турган болот экен да. Бул ким эле? бул достор Төлөмүш Океев. Башкача сүрөтүн коюп койсо. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен биздин таймаш, биздин интеллектуалдык таймашыбыз соңуна келип жетти. 4 раундтун жыйынтыгы менен Азирет 32 упай топтоп биринчи орунду алып кетти. Ал эми 33 упай топтоп. 25 упай менен Канат сиз экинчи орунду алып калдыңыз. Куттуктайбыз. Адам эме жеңилмен сайын эч качан көтөрүлбөйт атпай. Бул биздин долбоордун максаты, ошол бардык биздин көрүүчүлөргө биздин ошол мектеп программасын болобу, деги эле ошол билим тууралуу маалымат берели деген ой. Кандай болду силердин оюңар боюнча? Бир-эки сөз биздин проект боюнча. Негизи азыр ким билет деген долбоорго келип, чындыгында кайра барып мектепке окугум келип кетти. Көп нерсени унутуп калыптырбыз чындыгында. Мен башында мектептин президенти болом деп айтпадым, ал калп достор. Мен министр болгом, мектептин президенттиктен түшүп калгам. Чындыгында көп нерселердин баарын унутуп калыптырбыз. Окууну өткөнүбүзгө деле көп жыл болду. Бирок эң негизгиси
дальше волонтер эле билим алып уже бул жака келгенден кийин уже башкача уже иштеги башкача мотивациялар болуп калды да. Эмки эфирге дагы суроолорду катуураак жазсаңыз болот, биз катуураак даярданып келели. Ошондуктан билим алыңыздар, билим алалы чогуу. Азирет. Ошо жакшы долбоор экен. Биринчиден мындай жөнөкөй эле суроолор менен анан мурдагы баягы мектепте окуган ошондо бул жерден мындай нерсени түшүнсө болот да, мектепти жакшы окуш керек дегенчи эң элементарный нерселерди азыр билбей калып аттык. Бул да болсо биздин жанагы билим алууга болгон аракетибизге дем күч берет. Андыктан ар дайым билим алышыбыз керек. Билим алуунун эрте кечи жок. Азыр деле болсо ошол мектеп программасы деп карабай койбой, ошону мектеп программасы болсо да окуп коюшубуз керек. Бул биздин өзүбүз үчүн эле. Ошо мээлер да иштеп уже кичине мындай сонун болду да. Жакшы эстеп алуу. Билим алуу ине менен кудук каскандай деп айтат. Ошон үчүн силерге да чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Биздин ушу передачага дагы келип турасыңар деген ойдомун. Бул жака депутаттар чакырыш керек. Кийинки биздин таймаштан көрүшкөнчө аман болуңуздар, көрүшкөнчө.